Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарға North Carolina штатының Шарлотт шаарынан чоң жалынды салам. Бүгін чыгарылыштын экинчи бөлүгүн баштайлы. Biz жолго чыкканбыз. Анан Шарлотт шаарга келгенде жаан жаап калды. Үй бүлө машинада калды. Мен сиздерге алыс болсоңуздар дагы Шарлотт шаары менен кичине тааныштырып коеюн. Менин байкашыма караганда бул Шарлотт шаарында деген афро-американецтер көп жашайт окшойт. Бир 2-3 көчө басалы дагы коорашып анча-мынча сүйлөшүп Шарлоттун анча-мынча сулуулугу менен тааныштырып коелу. Өтө таза шаар эмес экен мен байкашыма караганда. Анан көбүнчө бул жакта афро-американецтер көп экен. Бул жакта жаңы технология. Азыр бул трейн өтүп кетсин. Өткөндөн кийин ары көздөй өтөбүз. Анан анча-мынча кооздуктарын сиздерге көрсөтүп кетейин. Кана күтүп туралы. Мына ордунан жыла баштады. Көп шаарларда мындайлар жок. Могул жерде самокаттар турат. Бул самокаттарды теп алып, жете турган жериңе жетип алат окшойсуң. Жана абдан катуу жаан жаап аткан, мен бул жака чейин басып келгиче жаан кичине басаңдап калды. Мына элдер кетет, артынан кетебиз. Кеттик анда достор. Американын эми чоң шаарларына окшош эле бийик имараттар абдан көп экен. Көчө күнү Крисмас деген абдан чоң майрам болгон. Ошого жараша көп магазиндер, кафелер бардыгы жабык экен. Биз дагы жолдон дары албасак грипптен жакшы айыга элекпиз достор. Мына асман тиреген имараттар. Бул жакта да трактор көп экен. Тиякта да полицейский турат. Шериф деп жазып коюптур. Бул жакта дагы бир трактор турат. Тиякта бир 2-3 трактор турат. Булар дагы бул жака жүк алып келсе керек. Карагылачы, могу жер абдан кооз экен. Шарлотт, ушу Шарлоттун тегерегиндеги жашаган биздин мекендештерге жалындуу ысык салам айтабыз. Жолуңуздар ачык болсун. Акырын жаан жаап атат. Экрандагы суу болуп калышы мүмкүн, жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Мондай мурду жок тракторду биз чанда көрүп калабыз. Европада жалаң ушундайлар да. Анан көчө күнү бир мекендешим менен сүйлөшүп калдым. Европада бири-бирин сыйлашат. Америкада болсо бир тракты ашып бартсаң, өчөшүп, сен ашам деп тырышышат да. Стандартный эле. Мыякта да полицейский машиналар турат. Стандартный шаар экен бул жактагы. Аралаган жокмун. Азыр машинага отурганда дагы ичин бир сере аралап кеткенге аракет кылабыз достор. Мына мондай кооздуктар болуп атат. Могул жерди бир сере өтүп кетели. Достор, биз эмне үчүн самолет менен учкан жокпуз. Самолет менен учпаганыбыздын себеби ушинтип жеңил машина менен кетип баратканда ар кайсы шаарлардын ичине кирип, көрүп кеткенге жакшы да. Ато самолет менен учасың, Орландо же Майамиге барып коносуң, бүттү. Бул жакта үй бүлө көргөн эмес да. Биз деген далай шаарларды, далай жолдорду көргөнбүз. Үй бүлө үчүн бул абдан керек нерсе. Развитие болот да, развитие болот. Шаарларын көрөт дегендей. Эл менен, жер менен таанышат. Азыр мен экранды тазалап коюп, кайра видеону улантам. Көптөгөн мекендештер айтып калат. Алмаз, биз
Америкага барбасак дагы сен аркылуу Американы көрүп жатабыз деп. Ошол мекендештерге арнап атайын ушул видеону чыгарып жатабыз. Бул жака дагы темирден бир кооздуктарды жасап коюшуптур. Акырындан жыла берели. Ар кайсы шаарда көрсөткөн сыяктуу эле. Мына бактардын түйүнүн бүт баарын темир менен тозуп коюшат экен. Өтө таза шаар эмес экен. Мына мусорлардын бүт баары жатат ар кайсы жакта. Биякта бирөө тамагын ичип таштап коюптур. Кээ бир шаарлар абдан таза болот, кээ бир шаарлар тазалыгы жок болот деген сыяктуу. Биякта деген үйү жок, баягы homeless деп коет, ошондой адамдар да көп экен. Биз деген машина менен келатканда эки көчө ылдый. Абдан көп адамдар палатка тигип алып жашашат экен. Мына бул жакта дагы бир трак келтат. Мак деген трак жүк алып кетип бартат. Могул жерде мурда чоң бийик здание болгон окшойт. Бузуп же болсо бир эски зданияны бузуп чоң имарат салган го. Мына бу жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйү жок, дагы бир адам жүрөт бул жакта. Тоңуп калган окшойт. Ошондой достор, машина эки көчө ар жакта турат, паркингке да төлөгөн жокпуз. Үйдөгүлөр машинада отургандыктан. Американын желеги желбирип атат. Биякта да кичине шамал болуп турат. Анда убакытты кетирбей акырын жолго чыгалы. Кудай буйруса бүгүн кечинде, может Арландага жетип барабыз. Кызыбыз жок, жете албайм десе анда бир жерден дагы токтоп, гостиницага жатып алып, эртең кудай буйруса кирип барабыз. Мына ушундай экен Шарлот. Шарлот дейт. Достор, ушундай жаңылык. Бүгүн 2-нчи серия, кудай буйруса 3-нчи серия болот. 4-нчи серия болот. Өзүбүздүн эс алганыбызды мекендештерге көрсөтүп койсок, мотивация болуп, жаңы келип аткан мекендештер абдан көп да. Ошол мекендештерибизде кийин кудай буйруса үй бүлөлөрүн эки жака чыгарып Американы кыдырат деген ойдобуз. Караңыздарчы мыякта. Эмне деген мусорлар жатат. Өтө таза шаар эмес экен. Шарлот. Мияк паркинг канча экенин билбейм. Кээ бир шаарларда паркинг өтө кымбат, кээ бир шаарларда өтө арзан. Канча шаарга барбай баягы өзүң көнүп калган жер эч жерге жетпейт экен. Биз өзүбүз Колумбус шаарында жашайбыз. Ошо Колумбус шаарынын жанында да. Колумбус шаары өтө чакан, таптаза, көңүлүбүзгө жаккан шаар. Мыякта бир чиркөө бар экен. Могу көчөлөрдө ар жак жагында. Тээ жакта да кишилер, үйү жок кишилер абдан көп экен. Мен өткөндө Портландга барганда, Орегон штаты, аякта дагы жылуу экен да анан үйү жок кишилер абдан көп экен. Анда жолго чыгалы достор. Жолдон жакшы кызык нерселер болсо сиздерге көрсөтүп турабыз. Анда кеттик.
Джорджия штатына кирдик. Бул жакта абдан чоң трафик экен. Биз жак жакшы жылып бартат. Жолдун тиги өзүндө абдан чоң трафик болуп жатат. Джорджиянын жолдору жылтырайт, кылтырайт дегендей. Жаан такыр басылбай койду. Эртең Кудай буйрса жаан токтойт экен, бүрсү күнү вообще эле күн чыгат экен. Достор, Джорджия штатындабыз. Кудай буйрса 2 күндөн бери жаан жаап, Джорджия штатына киргенде токтоду. Көңүл жакшы, эс алууга жакындаган сайын погода оңолуп келатат. Мияктан прогнозду карасак, эртеңден баштап бүрсү күнү, анар күнү постоянно күн тиеткен, абдан сонун. Бул Toyota Sienna'ны абдан куттуктадыңар. Абдан чоң рахмат. Эми биз акты, ак, көктү көк деп айтып жүрөбүз, достор. Бул машина биздики эмес, ачыгын айтып коюш керек. Мен деген биринчи серияда айтпадым беле, табышмак кылыпчы. Биз эмнеге бул Toyota Sienna'ны айдап алдык деп. Өткөндө билесиздер да, биздин Honda Accord'тун артын бир киши сүзүп алган, ошону ремонтко чыштаганда бул машинаны бизге убактылуу беришкен. Анан эмнеге колдонбойбуз деп 23-жылкы машинаны айдап эс алууга чыгып кеттик, достор. Зато көрдүк, абдан сонун машина экен. Семейный машина экен, анан бензинди да аябай аз ичет экен. Анан утур эле заправкага келип, экинчи жолу куятам го дем. Куйсам эле өткөндө 40 болгон, азыр куйсам 30 эле доллар болуп калды. Ошондой. Азыр эс алууга токтодук. Кайра эле Loves деген заправкага келдик. Джорджиянын погодасын карагылачы. Бардыгы жап-жашыл, шамал жок, күн тийип турат жаркырап. Азыр кээ бир штаттарда абдан суук болуп атат, өйдөңкү түндүктөгү штаттарга. Ошон үчүн көптөгөн мекендештер суроо берип калат, кайсы штатка барсак деп. Мына Джорджиядай штатта жашасаң, кышкысын салкын, жайкысын өтө ысык эмес. Анан North Carolina, биз дагы North Carolинаны өтпөдүкпү? Ошол штатты дагы макташат, достор. Тетигил жерде дагы бензиндин баасы жазылып турат. Дагы бир жолу түшүндүрүп коеюнчу, өткөндө мекендештер түшүнбөйт. Солярканын 1 галлону 3.83, бензиндин 1 галлону $3.04 экен. Көп мекендештер сурап калат. Америкада бензин, солярканын баасы Кыргызстанга караганда аябай кымбат экен деп. Жок, достор. 1 галлондо 3 литр 800 грамм бар. Ошон үчүн муну 3.8ге бөлгөндө такыр эле арзан болуп калат. Кыргызстан менен тең болуп калат, же Кыргызстандан арзан болуп калышы мүмкүн. Эми Кыргызстан менен Американын баягы маянасын салыштырганда болбойт. Ошон үчүн мякта ар дайым айтам го, кыргыз жигиттер келип атса керек, кыргыз кыздар келип атса керек, ар дайым полный бак куюшат да. 1 литр, 2 литр деп куюшпайт, полный бак куюп турушат. Бул жакта мына Салимушка азыр рестерияга кирет. Кандай Салимушка, чарчадыңбы? Чарчады, Салимушка чарчады, бирок Диснейге барат да. Диснейге барыш үчүн чарчоосун билбей атат. Мамасы да чарчады, Салимушканын мамасы да. Чарчадыңбы эмет? Алыс жол, алыс жол, бирок Кудай буйрса жакын калдык. Азыр давай рестерияга кирип эс алып чыккыла. Андан ары жолго чыгабыз. Достор, ошондой. Мен карточка аласыңар, бирдеме аласыңарбы эмеде? Рестериянын ичинен бирдеме сатып алам десеңер, мен карточканы алып алууга. Салимушка эмнени кааласа ошону алсын. Эс алып жүрөбүз. Айда жылда бир эс алат экенбиз. Достор, биз деген Орландо шаарынын жанынан бир жакшы бир гостиницаны таап, суткасына $150 экен, 4 күнгө төлөп койдук. Орландода 4 күн болобуз. Майамиге барбай эле коелу деп чечтик, Тампага барбай эле коелу деп чечтик.
Анан утур машина айдап чарчайбыз. Ошол Арландага барып, гостиницага жатып, анан көптөгөн парктар бар, парктарга барабыз. Колдон келсе океанга барабыз дегендей. Анан мекендештер сурап калган, мо Toyota Sienna'нын моторун көрсөтөсүңөрбү деп. Мен моторун такыр ачып көргөн жокмун. Биринчи жолу эксклюзив. Азыр моторун ачып көрөбүз. Бирок мунуку азыр билбейм каяктан ачат экен. Могу жерден тартат экен, достор. 2023 жылкы Toyota Sienna'нын моторун көрөбүз. Кантип ачат болду экен азыр. Опа. Достор, мына мотору мондай экен. Эми мияктан эми биз моторист эмеспиз. Билбейбиз. Мондай болот экен, достор. Миякта жидкостьтер турат. Бул мотор экен. Монун крышкасы чото ачык экен. Бул деген жана обмыватель го дейм, э? Так, могу крышканын обмывателин жаап коелу. Суусу бар эле. Чачып атат. Бир сыра эле мынтип көрбөсөк билбейм эми. Мотористтер кандай экенин билишет да. Ушундай, достор. Эмне мотор, кубу канча, такыр эчтекесин билбейм. Мен жакшы разбираться этпейм. Бүт деталдардын баары жылтырап турат. Эми бизге бул машинаны айдаш эле керек да. Ушундай, достор. Көп мекендештер ойлоп калды да. Анан кээ бирөөлөр жазышты. Алмаз байке өткөндө Хонданы кичине сүзүп алганда ордуна бир башка машина беребиз деп атпады эле, ушул машинаны бердиби деп. Ооба, достор, ошондой болуп калды. Анан бул машинаны где-то январдын 1-и же 2-синде апарып бериш керек болчу. Как раз биз 2-сиби же 3-чү январда үйгө барып калабыз. Бул Toyota Sienna'ны апарып өткөзөбүз дагы Honda Accord'ду алып кетебиз. Бизге бүгүн сообщение келди, бүт запчастьтардын баары келди, жасап атабыз депчи. Болгону өткөндө көрсөткөндө Honda Accord'дун могу бурчу кичине сынган. Анан царапинкасы болчу, трещина болчу, полностью бамперин алмаштырыптыр, фарасын алмаштырыптыр. Запчастьтардын баары келди. Кудай буйрса жакында даяр болот дейт. Достор, ошондой. Мен деген бүгүн где-то бир 4 сааттык жол калды. Арландага кирип барсам болмок. Бирок бир 2 саат айдагандан кийин Джексонвилл деген биринчи шаар болот. Флорида штатына киргенде. Ошол Джексонвиллга жетпей бир гостиницадан орун алып койдук. Ошол жака барып жайгашабыз дагы. Эртең погода жакшы болсо, мен дронду дагы алып алгам. Ошол Джексонвиллдин үстүнөн дрон учуруп Флориданын 95-чи жолдогу биринчи шаарын көрсөтөбүз. 95-чи жол менен азыр кетип баратабыз. Бул легендардуу жол. Көп мекендештер билет. Тракта, пикап тракта, бокс тракта иштеп жүргөн. Бул деген Алабама. Алабама дейм да. Мейн деген эң түндүктөгү штаттан баштап Нью-Йорк, көптөгөн Мэриленд, Вирджиния, Норс Каролайна, Саус Каролайна, Джорджия, Флорида болуп кетип, Майами деген шаардын эң түйүнө чейин барат. Достор, ошондой баардыгыңыздарга ийгилик, аманчылык, жакшылык, барчылык, токчулук деген жакшынакай каалоо тилектерди тилейли. Көптөгөн мекендештер өзүңүздөр билгендей келип жатат. Чикаго шаарында жашаган Өмүрбек иним дагы абдан сонун видео чыгарыптыр, жана шашпай көрдүм. 7 ай болуптур Америкага келгендечи, Мексика менен келген. Аты Мирлан болуш керек. Ошол инибиз шаурма кафесин ачыптыр. Кудай буйрса январь-февралдарда барабыз, ал кафеге да барабыз. Көптөгөн мекендештер мени чакырып аткан Чикагога. Автомойкаларды ачып атабыз, кафелерди ачып атабыз, көптөгөн ишканаларды, пикап трактардын компаниясын ачып атабыз. Ошолорду келип кичине реклама кылып, тартып, бизге дагы жардам берип кеттиңиз деген бир аты унутуп атам, Самат деген иним болуш керек. Же Тилек беле, кечирип коюңуздар.
Bir инем машинага тонировка чаптаган, кичинекей шап ачыптыр, алдагы чалып аткан. Алмаз байке өткөндө кичине чыгарып койдуңуз эле, абдан көп клиенттер келди деп. Биз сиздерге ошентип кичине рекламалап, анан сиздердин ачкан ишканаңыздар, кафелериңиздер алдыга жылып, кичине пайда көрсөңөр, биз жүрөгүбүз менен сүйүнүп калабыз достор. Ушу менен экинчи серияны аяктайлы достор. Кудай буйрса, эртең Флорида штатынын Джексонвилл деген шаарынан 3-чү серияны баштайбыз. Эсалонун дрон учурабыз. Эми мындан ары дрон учуруп турабыз. Көчө мурда күнү учурайын десем, жаан жаап дрон учпай калды. Мына 2023 жылкы Toyota Sienna'нын мотору ушундай болот экен. Бул биздин машина эмес, дагы бир жолу айтып коеюн достор. Убактылуу алынган машина бир жумага. Анан бир жуманы колдонуп, эс алууга ушул машина менен барып келели деп чечкенбиз. 3-сериядан кезиккенче сак саламатта болуңуздар достор.